I'm Robert Meikle, and this is Winnie, my guide dog. I've had her for 2.5 years. Менин атым Роберт Мейкл. Бул Винни, менин жол көрсөткүч итим. 2,5 жылдан бери чогубуз. Менин көзүм көрбөйт. Мага глаукома жана аниридия диагноздору коюлган. Студентмин, андыктан кылчу иштерим ар дайым көп. Сыртка чыкканда албетте бет кап кийүүм керек. Бет кап көз айнегимди буулантып жибергендиктен адаттагыдан да азыраак көрүп калып жатам. Колледжге бара жаткан жолдо көчө отургучтары сыяктуу бир нече буюмдар болушу мүмкүн. Айрыкча азыр социалдык аралыкты сактоо керек болгондуктан кафелер отургучтарын сыртка коюшууда. It's difficult if you can't actually see. Ошондой эле жолдорду оңдоп түзөө иштерине керек буюмдар да бар. Эгер тоскоолдуктарды сиз өзүңүз көрө албасаңыз, абдан кыйын. Winnie is possibly the star of my life. Винни биз барчу жерди так билбеши мүмкүн. Бирок ал менин жашоомдун жылдызы. Ал мага 2,5 жыл мурун келген. Ал менин жашоомду гана эмес, мен билген адамдардын баарысынын жашоосун өзгөрттү. Бирок албетте, With social distancing, I can't. социалдык аралыкты сактоого келгенде мага жакындап келе жаткан адамды көрө албайм. Андыктан мен аларга таянам. Алар өздөрү менден аралыкты сакташат деп ойлойм. Себеби сени көрө албасам, сенден алыстай албайм. Колледжге жетүү үчүн шаардын эң кымгуут көчөлөрүн аралап басып өтөбүз. Менимче көзү начар көргөн кишилер аралыкты жакшы сактай албаса да, социалдык аралыкты сактоо үчүн киргизилген чаралар зарыл деп ойлойм. Менин оюмча баарыбыз бир аз стресс болдук. Учурда бир аз маанайыбыз пас. Бирок пандемияны баарыбыз биргеликте жеңебиз деген ойдомун. I think they were all a bit, Баарыбыз туура эрежелерди сактап, киргизилген чараларга баш ийсек, бири-бирибиздин коопсуздугубузду сактай алабыз жана эртеңки күнү же келээрки жылы баары жакшы болот.